Элеттегенде бизге айылдагы бейпил таза тынч жашоо көз алдыбызга элес болуп келет. Эми ошол жаш бала кыялдарыбыз биздин бир бөлүгүбүз болуп калганы менен элетти дайыма жылуу көңүл менен эстеп коюп жүрөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде элет көрсөтүүсү. Студияда мен Нургазы Жаныбеков. Бүгүнкү чыгарылышта айылдагы ийгилик кемчиликтер туурасында кандай темаларды сунуш кылабыз, көңүл буруңуздар. Пауэрлифтинг Кыргызстанда кандай өнүгүп жатат? Спорттун бул түрүнө атка минерлер кайдыгер мамиледе дешет спорт чеберлери. Ал эми дүйнөлүк 4 жолку рекордту кимдер жасады? Күбөлүксүз жашоо. Кыргызстандын 10 жашка чыккан жараны эми кантип туулгандыгы туурасында күбөлүктү алат. Кадымжа шаарчасындагы жарака кеткен үйдүн себеби эмнеде? Ал жер титирөөдөнбү же кошуналардын келишпестигиненби? Элеттеги элдин эмгеги, алардын эски унааларды талкалабай жаңыча иштеп чыгуусу, эски автоунаанын жаңы түзүлүшү. Баткен жергеси өзүнүн өрүгү дүйнөдө чанда кездешүүчү Айгүл гүлү менен даңкталып, баркталып келген. Бирок баткендиктердин мындан башка мактанса мактана турган жай деле бар. Мисалы, Алымбек Ракимов деген алтын бешик аймагынан чыккан эр азаматыбыз Кыргызстандын желегин желбиретип, дүйнөнүн бир нече өлкөлөрүндө пауэрлифтинг боюнча чемпион намын алып, алтын медалдарга ээ болуп келген. Ракимов өзү эле эмес, атанын жолун жолдогон уулдары дүйнөнүн булуң бурчтарына барып, Кыргызстандын желегин далай жолу көтөрүп, Кыргыздын кыргыз экенин таанытып келе жатат. Бирок буга Баткендеги жергиликтүү атка минерлер көрүп угуп, кол жайып карап отурганы албетте өкүнүчтүү. Акыркы мезгилде Алымбек Рахимовдун кичи уулу Финляндияга барып 4 жолу жаңы рекорд коюп келди. Бирок чемпион деген наамды алып келгени менен кредиттин акчасын төлөй албай, чөнтөгү жукарып айласы кетип отурган Алымбек агай эми уулум башка өлкөнүн атынан чыгат деп айласы кетип отурган чагы. Ынтымактуу чемпиондордун үй бүлөсүндөгү жетишкендиктер, ийгилик кемчиликтер туурасында кийинки материалдан. Баткен шаарынын тургуну Алым Рахимов жана анын уулдары Азамат менен Акжол спорттун оор атлетика түрүнө кирген пауэрлифтинг менен машыгып, эл аралык деңгээлде өткөн бир топ таймаштарда алдыңкы орундарга жетишип, бир нече алтын медалдардын ээси болуп келген. Мына ушул сыртынан кадимки эле сарай саяктуу көрүнгөн тамда дүйнөнүн бир канча жолку чемпиондору болууга жетишкен Рахимовдордун үй бүлөсү машыгат. Алым Рахимов жаш кезинде греко-рим күрөшү менен машыгып, кийин оор атлетиканы тандап алган. Ал өзү менен кошо эки уулун жана жергиликтүү жаштарды машыктырганына 12 жыл болду. Биз мына пауэрлифтинг менен 2003-жылдан баштап машыгып баштадык да. Эми бул жерде шарт шартты болушунча аракет кылып, өзүбүз тургузуп, анан эме кылып машыгып баштаганбыз. Эми мына кышында кичине суугураак болуп калат. Биз кышында кичине печка коюп коебуз, ушинтипчи. Анан эми дагы эле айтып кетейин дегеним, ушул биздин максат дүйнө чемпиону болуш керек. Ошого карата биз бизге анча-мынча суу, канча-мынча ысык деген нерсе билинбейт да, мындай айткандачы. Анан кээ бир балдарды эми условиясы жакшы болгон убакта дагы эле алтындан мынау эмелер жасап берсең дагы эле жасабайт. Бул жерде кичине башкачараак да. Пауэрлифтингке оор салмактагы штангаларды көтөргөндүктөн бул спорттун түрү кооптуу деп айтса болот. Андыктан машыгууда баардык эрежелерди сактоо керек. Азамат 13 жашынан эле спорттун ушул түрү менен машыгып, 9 жолу эл аралык чемпионаттарда Кыргызстандын намысын коргоп дүйнөнүн чемпиону болгон. Оңойчулук менен ушул чемпиондук келген жок мага. Биринчи катышканымда Индияда Азия чемпионатында 4-орун болгон. Кийин Польшада дүйнө чемпионатында 5-орун болуп, ушинтип келип ЮАР мамлекетинде 2-орун болуп, баягында 1-орунга көзүм жетип, ошондон. Анан кийинки жылы Финляндияда болуш керек эле, ошого катуу даярданган болчумун. Анан ошол Финляндияда 23 жашка чейинкилердин арасында чемпионатта 4 мировой рекорд менен 1-орунду алдым.
Рахимовдордун үй бүлөсү 13 жылдан бери эл аралык таймаштарга барып, Кыргызстандын намысын коргоп келүүдө. Алар ушул күнгө чейин Америка, Европа жана башка алыскы мамлекеттерге өз каражаттары менен барып таймашып келген. Бирок бул ийгиликтер мекенинде бир дагы жолу бааланган эмес. Айласы кеткен спорт чеберлери мамлекет тарабынан колдоо болбосо, мындан ары башка өлкөнүн атынан таймашууга мажбур. Азыр эми биз чет өлкөлөр менен сүйлөшкөнгө аракет кылып атабыз. Эми мындайча айтканда 5-6 жылдап дүйнөлүк чемпионаттарда, Азиан чемпионаттарында ушу Кыргызстандын байрагын көтөрүп келебиз деген максатыбыз үчүн ушуну биз төлөш үчүн эми чет өлкөгө кетишибиз керек экен да, мындай айткандачы. Чет өлкөнүн атынан чыгып, ошолордон кичине каражат алып, анан ушул кеткен өзүбүздүн акчаларыбызды ордуна коюш үчүн ошондой кылыш жасашыбыз керек экен да. Мындай мажбур болушка туура келип атат да, мындай айтканда. Анда кандай болуп калат Кыргызстан спорту мисалчы? Интернет булактарында элге жана мамлекет башында турган атка минерлерге Алымбек агай кайрылуу жасаган. Кезектеги Чехияда өтө турган дүйнө чемпионатына баруу үчүн чоң суммадагы каражат керек деп. Бирок бул кайрылууга эч кимден жооп келген жок. Ал тургай Алым Рахимов шарттын жоктугунан чака машыгуучу жайында өзүнүн уулдарын гана машыктырганга жетишет. Бирок ал келечекте чоң машыктыруучу зал куруп жаштарды спортко тартууну максат кылып келет. Ал тилеги ишке ашат деп үмүтүн үзбөйт. Колдо бар алтынын баркы жокпу же аккан суунун кадыры жокпу? Сыягы атка минерлер бул ийгиликтерге көзүнүн кыры менен карап отурган албетте өкүнүчтүү. Эми Рахимовдордун үй бүлөсү Кыргызстандын кызыл желегин желбиретпей, кайсыл өлкөнүн желегин көтөрөт? Бул суроого азырынча жооп жок. Бул көйгөйдү өлкө башында турган жетекчилер гана чече алат. Качан чечет, ким чечет, азырынча суроо бойдон калууда. Кыргызстанда төрөлүп жаткан ар бир ымыркайга жарык дүйнөгө келгенден баштап эле аты коюлуп, анын туулгандыгы жөнүндө күбөлүк берилет. Муну баарыбыз эле жакшы билебиз. Баланын төрөлүшү үй бүлөдө чоң кубаныч менен бакытты алып келет. Эми кеп мындай. 2006 жылы жарык дүйнөгө келген уулун Рыспек Момбаев Абдилазиз деген сын берип күбөлүк алууга киришет. Бирок жарандык паспорты жоктугунан улам уулуна күбөлүктү алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Арадан 10 жыл өттү. Учурда Абдилазиз 3-класста билим алып жатат. Бирок күбөлүк дагы эле жок. Азыркы тапта өспүрүмдүн ден соолугу сколиоз деген ооруга чалдыгып, ооруканага атасы алып барып дарылайын десе, күбөлүк керек. Ысык Көл облусунда анан борборго келип, жооп издеп таба албай жүргөн Рыспек менен Жылдыз Эжекенин күбөлүксүз жүргөн уулу туурасында кийинки сюжеттен. Ой, жакшы. 4 баланын атасы Рыспек Момбаев жумуштан чарчап келген жери жок. Анын барган жерине чакырылбаган конок шыпырылбаган жерге отурат болуп, жетекчилердин жоопсуз үнүнөн чарчап үйүнө келип отурат. Бирок уул кыздары аны кучак жайып күн сайын атасынын маанайын көтөрүп жолдон тосуп чыгышат. Ал эми өмүрлүк жубайы 2 айлык нарсеси менен үй оокаты менен убара. Убактылуу батирдеги үй бүлөнүн абалы азыркы учурда анчейин эле көңүл жылытарлык эмес. Бул комнатада турабыз, снимать этип. Айлык акысы 4,5 миң жайкы убакытта. Эми кышында андан кичине кымбатыраак болот. Бир комната снимать этебиз. 4 балам бар. Кезегинде турмуштун оош кыйышынан азап тартып, көрүнгөн жерде баш калкалап бара турган жайы жок, иштейин десе же жумушу жок, өзүнүн жарандыгын тастыктаган документтерин жоготуп алган. Азыр эми өмүрлүк жубайы менен түтүн булатып келгенине 10 жыл болгон. Бирок экөөнүн ортосунда аял эркектин үй бүлөсү тең каршы чыгып, жаш үй бүлөнү эки тарап тең баткырбай коюшкан. Убакыт зымырык куштай учуп отуруп чоң уулу туулгандыгы туурасында күбөлүксүз чоңоюп, 10 жашка чыккан Абдилазиз азыр эми мектепте окуп, билим алып жаткан кези. Ошол убакытта паспортубуз жок. Менин дагы аялымда паспортубуз жок, жоголуп кетип. Бала төрөлгөндүгү жөнүндө эч кандай регистрация болгон эмеспиз. Докторго кайрылганбыз, докторлор жардам берип, бирок регистрация болгон эмес да. Баланын төрөлгөндүгү жөнүндө эч кандай документ жок ошол иштерде. Ошол документтерди издеп, кайрылбаган жерлерге кайрылдым. Бүт ЗАГСлардын баарын, шаардын ичиндеги ЗАГСлардын баарын кыдырып жүрдүм. 4 ай где-то республиканский архив статистикиден документ алыш үчүн 4 ай жүрдүм.
Телеке каршы бут тосууларга карабай Рыспек менен Жылдыз 4 баласын тарбиялап жаткан чагы. Ал эми 2006 жылы төрөлгөн чоң уулу Абдилазиздин туулгандыгы жөнүндө күбөлүк азыркыга чейин тиешелүү органдар тарабынан берилбей, ар кандай шылтоолор айтылып, күбөлүктүн дайыны 10 жылдан бери чыкпай келе жатат. Райондук сотко кайрылдык. Ушундай справка албай жүрөбүз, соттун чечими менен алсак болот экен деп. Анан сотко барып, сотко бергенибиз мынакей уже почти 5 ай болуп калды. 5 айдан бери соттун да эч кандай чечими жок. Барсак эле бир справканы алып келип бериңиз дейт. Ал справканы алып барып берсем, кайра эле ошол справканы 1 жумадан кийин, 2 жумадан кийин кайра тигил райондукуна алып келип бериңизчи дейт. Кайра алып барып берем. И бир никакой результат жок. Рыспек Момбаевдин барбаган жайы, кайрылбаган адамы какпаган эшиги калбай. Анын үнү жогорку жакталарга жетпей, жетсе да чөнтөгү жука атанын абалына карабай, тиешелүү документтердин баарын топтосо деле 1-май райондук соту тарабынан ар кандай шылтоолорду айтып келгени мындайча баяндайт. Первомайский районный сотко кайрылганбыз. Судья Исаева Кундуз Кедейкановна деген. Отказ бербейт. Хорошо, түшүнүп атам, акыбалыңызды түшүнүп атам, жардам берем дейт, но до сих пор мына 5 айдын ичинде эч кандай результат жок. Убакыт өткөн сайын осложнение болуп атат. Бүт жерден документ требовать этип атат. Кыргызстанда төрөлгөн бала, Кыргызстандын жарандарыбыз, анан кагазыбыз жок. Бу кандай? Соттолот айткандай, нет бумажки, ты букашка, какашка. Ошондой эле болуп калып атабыз. Азыр любой жерге барсак, документ сурайт экен. Күз келип, убактылуу батирде күн кечирип жаткан Рыспек менен Жылдыз уул кыздары менен үйдүн короосунда түшкөн жалбырактарды тазалап жаткан кези. Мен деле тамыр менен жууп атам. Кыш босогоду ал эми атанын уул кыздары күн санап чоңоюп жатат. Бирок чечилбеген көбөлүк маселеси ошол бойдон кала береби? Бул суроо азырынча жоопсуз. Ал эми Абдилазиздин ден соолугу сколиоз дартына чалдыгып, ооруканага жатып дарыланыш үчүн да күбөлүк керек. Бирок чөнтөгү жука Рыспек Момбаев эми эмне кылуунун айласын таппай келет. Анан докторлорго алып барса, докторлор айтыптыр сколиоз деди го дейм. Сколиоз деген бул өспүрүм балдардын болот экен да. Сөөк туура эмес өсүп кетип, ушундай бир неме болот экен. Анан ошонусу бар экен, развивающий экен. Муну лечить надо. Жалда жакшы хирургдар бар, ошол жака алып барып неметиңиз деди. Аягына да барып көрдүм, консультация алайынчы деп. Барсам, баягы эле документация. Канчанчы жылы төрөлдү эле, метрикасы ганакей, сан книжкасы ганакей. Бүт ошонун баарын чукуп чыгып элек. Көп убакыттан бери буту күйгөн тооктой ары чуркап, бери чуркап, бирок эч кандай натыйжа чыкпай келет. Биздин чыгармачыл топ бул туурасында 1-май райондук сотунун судьясына кайрылганыбызда алгач камераны көргөн жардамчысы бизге Кундуз Кедейкановна процесске кирип кеткен жакын арада бошобойт деп уруксат бербей койду эле, судьянын өзүн күтүп отуруп тиешелүү суроого төмөндөгүдөй жоопту алууга үлгүрдүк. Бирок анан поликлиника алып барат да, балам төрөлгөндөн кийин үйдөн. Бир поликлиника алып барып, эч жерде запись жок. Вы представляете, нигде. Подтверждение, что его жена родила, нет у него. Вы поймите меня. Сколько случаев сейчас воруют детей, подкидывают. Если бы они просто факт рождения там как-то другим способом нет, он утверждает, что эта жена родила, но доказать-то они это не могут. Момбаевдин иши боюнча соттун отуруму 30-ноябрь күнгө дайындалган. Бирок анын жыйынтыгы эмне менен аяктаарын азыркы бизге берген интервьюсунан эле байкап көрдүңүздөр. Демек кезектеги процессти күтүүнүн кажети барбы? Бирок оңго чыккан Абдилазиздин тагдыры эмне болот? Бул суроого баш ооруткан атадан башка эч ким деле жок. Эми Рыспек Момбаевди ким угат? Анын кийинки кадамы шаардык сот. Ал эми анда майнап чыкпаса, балким атка минерлердин арасынан дагы бирөөсү суурулуп чыгып жардам берип калар деген үмүттү үзбөй туралы. Гимназия 39-мектепте мен окуйм. 5-терден алтам. Мен жакшы көргөн сабагым бул математика. Анан аябай жакшы чыгарам. Китептерди жакшы окуйм. Дагы көп сабактарды да жакшы көрөм. Эми өзүңүздөр угуп көрдүңүздөр. Эми сот мындай жоопкерчиликти мойнуна албаса, айыл өкмөтү тааныбаса, оорукананын төрөт бөлүмүндө төрөлгөндүгү анык деген тиешелүү кагаз жазылбаса, анда Абдилазиздин келечеги эмне болот? Бул суроого баш катырып жүргөн Рыспек Момбаевдин кийинки кадамдарын эфир аркылуу маалымдап турабыз.
Кадамжай шаарчасынын тургундары бир үйдүн айынан 3 жылдан бери касташып келет. Совет доорунан бери барак тибиндеги бир үйдү 2 үй бүлө бөлүшүп, дубалдаш коңшу болуп жашап келишкен. Бирок 3 жыл мурда кошуналардын бири экинчисине айтпастан үйдүн жарымын бузуп, жаңы имарат курган. Там бузулганда эски дубалдан жарака кетип, кошунасынын үйү жараксыз сабалга келген. Бирок 3 жылдан бери бүтүн үйдү буздурган коңшу да ал адамга имаратты бузууга уруксат берген мамлекеттик кызматкерлер да жоопко тартылган эмес. Кадамжай шаарчасына кабарчыбыз Гүлжан Алтымышбаева барып окуянын чоо жайын иликтеп келген. Мындайча ачышып. Мен ден соолугум ашылгандай болуп атат. Кадамжай шаарчасынын тургуну 45 жаштагы Гүлзада Таирова 3 жылдан бери коңшусу Тавакал Зикировдун кылган кылыгына нааразы. Эки үй бүлө барак тибиндеги бир үйдө жашап келишкен. Мындан 3 жыл мурда Гүлзада айым оор илдетке чалдыгып, узак мөөнөткө ооруканага жатып калат. Ал эми анын уулу аскердик мөөнөтүн өтөп жүргөн. Дал ошол үйдө эч ким жок мезгилинде коңшусу Зикиров үйдүн жарым бөлүгүн алардын уруксатысыз бузуп салат. Имараттын жарымы бузулгандан кийин экинчи жарымынын дубалдарынан жарака кете баштаган. Бул нар жакты бузуп алып атат. Бир ооз айтпай дебей дегендей, же бир уруксат албастан. Мен больницада болгон, балам армияда болгон. Анан келсек ушул бузуп алыптыр. Бир ооз түзүүрөөк же кечирим сураш жок. Же бир мынантип койдум эле деп өзүнчө эметпейт. Билбеймин. Коңшу менен мен жакшы эле жашайын деп ошенткем, бирок эртең менен турсаң, мына жөн эле үйдүн ичи сыз да. Ал эми коңшусу Тавакал Зикиров Гүлзада айымдын айткандары чындыкка коошпойт деген жообун айтууда. Эч кандай олорго зыян келтирген эмесмин. Ошол жер титиргенден болгон жаракага мени күнөөлөшүп, эми акча бересиң деп, ар нерсе дешип сурашып атат. Дегени менен эксперттер келип үйдүн жаракалары, имараттын жарымын бузгандан болгонун жана ошондой эле дубалдаш барак үйлөр эки тараптын уруксатысыз бузулбашы керектигин аныктап берип кетишкен. Бул имарат мындан 50 жыл мурда курулган. Кадамжай сымап комбинатынын мекемелик тамы болгон. Гүлзада Таированын кайнатасы ошол комбинатта көп жыл бою өзүрлүү эмгектенген үчүн ушул үйгө ээ болуп, кийинчерээк менчиктештирип алган. Учурда үй ошол аксакалдын небересине өткөн. Эми эки кошунанын чырдашуусу күндөн күнгө күч алууда. Мына там баштагы суудагы калп эле шланганы мынтип улап койгон. Тамчы болсо менин үстүмө келип түшүп атат. Бул дагы мен коңшунун үстүнөн мени мыскылдап күлүп аткан да, турсачы. Жабырлануучу тарап үйдү уруксатсыз бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылууга тийиш деп эсептешет. Ал эле эмес мыйзамсыз кадамга жол берген архитектура менен айыл өкмөтүндөгүлөр да жоопко тартылуусу керек. Архитектуранын болсо ар дайымкыдай эле айтаар жообу даяр. Мен ошол жерге барып эме кылганда ошол Эргеш экен, кошунасы турал, ошол киши, баары киши. Мен билбейм, балдарым билет деген. Балдары бири Ошто, бири Бишкекте аркакта жүргөндүктөн биз үйүн бузганда эки кылып кошуналар залгасы кетиби деген. Ошондой эле өз билемдикке жол бергендердин бири бул айыл өкмөт башчысы Надыр Жолдошов. Ал дагы коңшусунун макулдугу жок. Үй бузуп, курулуш жүргүзүүгө уруксатты берип коюп, мыйзам бузган. Бирок эмнегедир буларды жоопко тартуу бүгүнкү күндө мүмкүн болбой келүүдө. Жада калса атка минердин жумуш убактысында кызматтык ордунан табуу да мүмкүн болбоду. Ал эми телефон аркылуу кайрылганда алгылыктуу жооп ала албадык. Коңшусунан уруксат албастан туруп, үйдү бузганга уруксат берип койгон экенсиз. Эмне себептен мындай мыйзам бузууга жол бердиңиз эле деген суроо? Азыр мен башка иштер менен жүрөм. Ал эми жабырлануучу тарап күнөөлүүлөрдү аныктап, жоопко тартып берүү өтүнүчү менен Кадамжай райондук прокуратурага арыз беришкен. В городе Бишкек есть республиканская по сейсмологии организация. Биз арыз менен кайрылган учурда үйдү сейсмолог эксперттер келип текшериши керек дешүүдө. Ал эми эксперттер Кадамжайга келиш үчүн алардын жол киресин жана башка чыгымдарды төлөп берүүбүз керек экен. Бизде азыр андай каражат жок болгондуктан биз азырынча аларды чакыра албай жатабыз. Ал эми прокуратура жана тергөөчүлөр болсо биздин арызды создуктуруп, натыйжалуу чараларды көрүшпөй жатышат. Кадамжай райондук прокуратурасы ички иштер башкармалыгына кылмыштын курамы бар экендигин билдирген. Бирок кылмыш ишин козгоо мүмкүн болбой калган. Аны прокуратура кызматкерлери төмөндөгүчө түшүндүрүшүүдө. Имаратты куруп алган тарап кылган действияларын, то есть кылган аракеттерин көрсөтүп кеткен. Ал эми тийиштүү уруксат берген адамдарга карата бир конкреттүү түрдө корутунду бере алышкан эмес. Материал Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнө, тергөө бөлүмүнө жөнөтүлгөн. Маселени чечип кете турган экинчи бир жагдайы бул жерде алып кете турган бирден бир экинчи тарапка келген материалдык зыяндардын бардыгын жарандык тартипте сотко кайрылуу менен өндүрүп алганга болот.
Ал арада жабырлануучуларды мындай жооп канааттандырбайт. Жана ошондой эле аларга кеңеш берген юристтердин айтуусу боюнча кылмыш жаза кодексине ылайык мындай учурда мөөнөтү эскирди деген мыйзамга төп келбейт. Алардын баамында тергөө органдары күнөөлүүлөрдү аныктап бербесе, сот аркылуу акыйкаттыкка жетүү кыйын. Дважды мы обращались в мэрию, по несколько раз мы обращались во все... Эки жолу мэрияга кайрылдык. Жергиликтүү тиешелүү структураларга да бир нече жолу арыздандык. Башкаруу, архитектурага да. Кыскасы ушул ишке тиешеси бар ишканалардын баарына кайрылдык. Бирок натыйжа жок. Везде получили не отказ, а отписку. Ак жеринен күйүп жаткан жабырлануучулар коңшусу Тавакал Зикиров бул үйгө шылуундук жол менен ээлик кылып алганын айтып чыгышты. Убагында Абдыкадыр Вахапов аттуу жаран бул тамды менчиктештирип алып, мындан бир нече жыл мурда ветеринардык дарыкана ачып, азыркы үйдүн кожоюну Тавакал Зикировду сатуучу кылып жалдап алган. 1,5 жыл иштеген соң сатуучу Тавакал Зикиров тымызын үйдүн документтерин алып, өзүнө өткөзүп алган дейт Абдыкадыр Вахапов. Ал бала формалуу ишке алып келсем кийин ошо бала алды да. Соттоштуңарбы? Сотко барганбыз, сотко. Облустук сотко барганбыз. Сотко барган сот мен тарап болгон, мен болгон. Андан кийин мен Россия кетип калсам, алып алып кетсем. Ушул үйдү кайра сот аркылуу өзүнө кайтарам деп жүрүп, Абдыкадыр Вахапов 2 ирет инсульт болуп, учурда оорукчан болуп калганын айтууда. Ал эми Тавакал Зикиров өзүнө карата айтылган дооматтарды четке кагууда. Прокурор келип, олдодан жазган болгон. Дал ушундай эле кырдаал түзүлүп, Гүлзада Таирова дагы коңшусунун өз билемдигинин айынан ден соолугу күндөн күнгө начарлап баратканын айтууда. Анткени жукарып, жаракка кеткен дубалдарынан сыз өтүп, чатырынан суу өтүп, үйлөрү көгөрө баштаган. Мана бул эметкенден бери өзүм тамагым фарингит болду, сыз үйдө жашап жүрүп. Мурдум болсо гаймарт болду, бүт врачтар диагноз койду. Кызым да кудум ушундай да, ал да гаймарт фарингит болуп калды. Бул чыр эмне менен аяктайт, аны убакыт көрсөтөт. Бирок жабырлануучу тарап, эгерде жергиликтүү прокуратура менен укук коргоо органдары натыйжалуу чара көрүшпөсө, андан жогорку инстанцияларга чейин арызданышаарын айтышууда. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Баткен областы атайын элет көрсөтүүсү үчүн. Жараксыз калган унааларга экинчи өмүр тартуулагандар. Жаңы жашоого көзүн ачкан ал унаалар эми ээлерине эбегейсиз зор кызмат көрсөтүшүүдө. Ысык көлдүн Коңурлон айылында өзгөчө тракторлор пайда болгон. Дыйкандардын өз колдору менен жасалган бул курама тракторлор жүргөнү жеңил унаадай чапчаң. Бирок оор жумуштарга да ылайыкташтырылган. Мотору жеңил унааныкы, сөөгү кадимки эле курулушка колдонулуучу темирден. Калган тетектери да башка техникалардан алынган. Мындай эл кызыккан укмуштуудай тракторлордун бирин кабарчыбыз жеринен барып, минип сындан өткөрүп келген. Тракторды 5-6 жыл болду. Эң биринчисин бир цилиндр кылып жасагам. Мотоколясканын моторунан ал воздушный охлаждение болуп жумушка көп жарабайт экен. Элжар унаа оңдоо боюнча атайын деле ажистиги жок. Айылда араба тартып жүргөн карапайым дыйкан унаада колун узартып, эми өзүнө ылайыктуу трактор жасап жатканы таң калтырат. Бала ыйлабызса сүт кайдан келмек эле дегендей, дыйкандар кыйын кимге ыктамак эле. Аргасынан алар айыл чарба арабасын иштетүүдө минтип өздөрү амал салып жаткан чагы. Азыркы заманда тракторлор кымбат. Анан ага ала тургандай доход жетпейт. Айылда техника аз жетишпегенине байланыштуу дагы жасадык десек да болот. Бул курама трактор аты эле айтып тургандай тетиктери ар башка унааныкы. Ылайыкташы ыгын табышкан темирлер эми бир күчкө айланып отурат. Мында алардын ар биринин өз функциялары бар. Коробкасы Жигулиники, ага кошулган ГАЗ-52-нын коробкасы. Арткы мост болсо Москвичтики. Кирдин дөңгөлөгү отургузулган. Биякта ошо насостор кошулган, насос менен иштейт. Распределитель юмузлардыкы 80-дерде отурат. Арткы шаймандарды иштете турган распределитель. Мына ошентип колго жасалган трактор бир үй бүлөнүн чакан каржы булагына айланган. Элдер өз иштеринен тышкары айылдаштарына дыйканчылыкта жардам берип турат. Жазап кайра. 24 колча. Сыныктан башкасы баары жугуштуу дегенде айылда трактор жасагандардан бир гана элдер эмес, башка да айылдаштары бар. Жаңы унааны жасоодо алар бири-бири менен акылдашып турушат. Ошентип кеңешип тизген тетиктерден жаңы унаа да чыга келет.
Айылдагы ойлоп тапкычтардын парадында элес калтырган бул тракторлордун көчөдө жүрүшү албетте адаттагыдай көрүнүш эмес. Бардыгы бирдей дыйканчылык иштерине ылайыкташып курулган. Бирок алардын ылдамдыгы кандай болду экен? Мына азыр биз колго жасалган тракторлорду жарышка салып көрүүнү туура чечтик. Албетте бул тракторлор ылдамдыкка багытталган эмес, бирок ошондой болсо дагы аларды жарышка салуу биз үчүн өтө кызык. Көрүнүшү спорттук унаадай көрүнгөн бул курама трактордун биринчини бербеши айгинелеп турган. Чынында жеңиштин сыры анын жасалгасында. Атасы жасаган унааны эми баласы баалап жаткан чагы. Бул трактор деген колго жасалган 2010-жылы жасап чыкканбыз. Негизи бул өзү деген неме болчу? Рафик бар го, ошол болчу. Анан ошонун мотору коюлган, анан бул рамасын деген шибелерден жасаганбыз. Мындай эле шибелер темир. Ар жак бер жагына экини коюп туруп эле анан ошого чогултканбыз. Анан бул кабинасын деген ошо рафтыкы мына өзүңөр деле көрүп тургандай бул астыңкы капоту болчу. Анан баягы кесилген болчу, кесилип кыскартылган. Үстүнөн да кыскартылган, бул бир аз мындай куушурулган. Анан бул маңдайкы немесин астына чаптап туруп, артын кесип туруп, артына чаптап, бул эшиктери да өзүнүкү. Бүт ошо мындай кыскартылып, кичирейтип жасалган да. Чымын куюм болуп чимирилген тракторду айдагандар өздөрү жасаганы минтип кыймылга келип жатканына кубанып жаткан кези. Албетте мындай техниканы минип көрсөм деп көңүлү көксөгөндөр четтен чыгат. Бул трактор болжол менен саатына 80-90 чакырымды басып өтөт экен. Мотору болсо кадимки эле Жигулинин мотору. Бирок сөөгү жеңил болгондуктан бул Жигулиге караганда бир топ эле күчтүү. Ал эми бул дыйканчылык иштерин бүтүрүүгө чоң эле мүмкүнчүлүк берет. Ааламга кадам айылдан башталат дегендей, бул сөздүн маңызын албетте мына бул трактор жана ошондой эле бул тракторду жасагандар далилдеп отурат. Чындыгында азыркы учурда алыс аймактарда айыл чарба техникалары жетишсиз. Ал эми бул кырдаалдан чыгуу жолун дыйкандар өз колдоруна алышкан. Муну менен элеттик дыйкандар өз киндиктерин өздөрү кесип жатат деп айтсак да болот. Эми айылдыктар техниканы жасоодо муну менен эле токтоп калбастан алдыда жаңыдагы багыттагы техникаларды, тактап айтканда тракторлорду чыгарууну көздөп жаткан учуру. Дагы бир курама трактордун ээси Сатын байке. Башында жыгач менен иштеп келсе, эми минтип 5 жылдан бери темирлерге терин агызып келет. Бул жерде унаалардын бейтапканасы деп койсок болот. Короодо трактордон башка да унаалар оңдолуп турат. Башкаларга кереги жок деп эсептелген ар бир темир тезек бул жерден өз ордун табып кетет. Мен жумуш ордум ушерде эле жасайм, ушу короодо эле. Эски-үскү немелерди ыргытпайм, чогултуп коем. Бирөөнү курулса бирөөнү пайдасы тиет ал эле. Эме болбойт. Эски тетиктерди деле ыргытпаш керек. Советский айрыкча жакшы чыдамдуу болот. Кытайскийге караганда көп. Ошол стого деле барбайбыз көп. Ошол жерден эле жасап алып айдайбыз. Айыл чарба техникаларын амалдуулукка салгандар муну менен гана чектелип калбастан дагы да өз өндүрлөрүн өркүндөтүүнү максат кылышууда. Эми алар трактордон башка да оор техникалардын тетиктерин изилдешүүдө. Демек биз таң калчу күндөр дагы да алдыда. Дүйнөгө аты чыккан кыргыздын кыргыз деген атын тааныткан улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кошуна бир өлкөгө барып, өлкөнү өнүктүргүн келсе спортко жана маданиятка көбүрөөк маани бер деп сунушун айткан экен. Мына ошондон кийин ал мамлекетте спорт эң алдыңкы орунда турат. Кеп жакынкы кошуна мамлекет туурасында болуп жатат. Ал сөзүн Айтматов ошол кездеги биздин ажоолорго да айткан. Бирок алардын оң кулагынан кирип, сол кулагынан чыгып кеткенби, айтор спорт ушул мезгилге чейин жакшы өнүкпөй келет. Ал эми пауэрлифтинг менин жан дүйнөм деген Алымбек Рахимовго ийгиликтерди гана каалайбыз. Сиздер жарым саат бою элет көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.